Бостерейде көл жээкте уурулук менен шугулданган 10 адамдан турган кылмыштуу топ кармалды. Ысык көлдө чөндөкчүлөрдүн тобу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, гастролер деп аталган кылмышкерлердин тобу 7-8 июлдар күнү Бостерейге келип, топторго бөлүнүп, коомдук жайларга уурулук кылышкан. 8 июлда Ысык көл облусунун аймагында милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектөөлөр бара жаткан Audi A6 үлгүсүндө унаа кармалган. Унаанын салонун текшерүү учурунда уурдалган 6 уюлдук телефон табылып алынган. Шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтөө учурунда дагы 2 даана телефон жана 95 000 сомдон ашык уурдалган акча табылган. Аталган кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 10 шектүү тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Бул кылмышка шектүү жарандардын бардыгы мурда бир нече жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары ээмдин ыкчам каттоосунда турушат. Уурдалган 8 телефондун ичинен 4 уюлдук телефон ээлерине аныкталган. Бардык телефондор 7-8 июль күндөрү уурдалган кылмышка иликтөө кызматкерлери телефондорду ээлерине кайтарып беришкен. Учурда алардын ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар жогу текшерилип, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат булагы Супер KG. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. УКМК Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн директорун кармады. Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн директору АБ пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13 июлда УКМКдан кабарлады. Маалыматка ылайык, анын окуу жайларда текшерүү жана реквизия жүргүзүү шылтоосу менен жалпы билим берүүчү мектептердин жана бала бакчалардын жетекчилеринин системалуу түрдө акча каражатын чогултуу менен алектенери аныкталды. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 342-беренесинин пара алуу 1-бөлүгүнө ылайык кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө АБнын иштеген жана жашаган дереги боюнча тинтүү жүргүзүлүп, акча каражаты табылды. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган кылмышка тиешеси бар деп башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралар улантылууда. Маалымат булагы Супер KG. Донецкиде орус армиясынын аба соккусунан 6 адам мерт болду. Донецк облусунун Миноград, Лиман, Константиновка шаарларында жума күнү Орусиян соккусунда кеминде 6 адам мерт болуп, дагы 19 адам жаракат алганы маалым болду. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы билдирди. Облустук аскердик администрациянын башчысы Вадим Филашкиндин билдиришинче, Миноградда 2 жерде жардыруу болгон. Бомбалардын бири административдик имараттын, экинчиси аялдаманын жанында жарылган. Бул соккуда 6 адам мерт болуп, 9 киши, алардын арасында 1 бала жаракат алды. Константиновкада авиабомба ишканалардын биринин аймагында түшүп, 2 жумушчунун өмүрү кыйылып, 3-өө жаракат алды. Ал эми Лимандагы соккуда 7 киши жаракат алды. Орусия Донецктин фронтто жакын аймактарына күн сайын чабуул жасап жатат. Москва Украинанын калктуу конуштарын атайлап, бутага алып деген дооматтарды четке кагып келет. Маалымат булагы Азаттык радиосу. Эртең менен тез жардамга чалуу келип, центрде газ баллон жарылып кеткен деген даяр тургула деп чалуулар келди. Ошол эле аралык 5 минут аралыгында бейтаптар келе баштады. Биринчи келген бейтапыбыз бизде кыз жаранды, Азия улутундагы 20-24 жаштагы кыз. Анын жансыз денесин алып келишти. Жалал Абад шаарында суусундук саткан жерде газ баллон жарылып, 1 адам каза болду. Кырсык бүгүн эртең менен саат 14 чамасында болгон. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын дарыгери Икрам Вариванов кырсыктын 20-25 жаштагы Азия улутундагы кыз каза тапканын билдирди. Андан тышкары ооруканага кырсык болгон жерге жакын жайгашкан банктын күзөтчүсү да түшкөнү маалым болду. Күзөтчүнүн мээси чайкалып, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. Ал эми кыздын сөөгүн моргко өткөрүп бердик, деди Вариванов. Маалымат булагы Спутник KG. Башка оорулар келди. Башка оорулар келди. Биз ошол